Туура тарбия берүү жөнүндө икая Мээрим Сайдылкандын көркөм окуусунда. Бала ээрчиткен бир аял Румиге келип айтат: «Урматтуу Мевлана, мен кандай айтып деп эмнелерди кылсам да балам мени укпай жатат. Анын таттууну ушунчалык көп жегенин койдура албай кыйналдым. Эми бир гана айлам сизсиз, анткени ал сизди сыйлайт. Ошон үчүн сизди гана угушу мүмкүн». Руми баланы бир топ карап турду да анан энесине: «3 жумадан кийин келиңиздерчи», деди. Аял түшүнбөй калды. Ушундай бир болбогон нерсеге 3 аптадан кийин келүү керек беле? Алыс өлкөлөрдөн адамдар келип, Руми менен сүйлөшүп, маселелерин дароо эле чечип кетип жатпайбы? А буларды болсо? Айла жок жанак аял баласы менен кайрадан 3 жума өткөрүп келет. Жалаладдин дагы бир жолу балага көз жүгүртөт да: «Дагы 3 жумадан кийин келип көргүлөчү», дейт. Энеси чыдабай суроо берет: «Неге эме?» Мевлана Жалаладдин Руми болсо айтканынан кайтпайт. Ошентип кайра 3 жумадан кийин эне бала ээрчишип, Руминин астына дагы үмүт байлап келет. Ошондо Руми балага тегилеп туруп мынтет: «Уулум, менин кеңешимди ук. Таттууну көп жеген сенин ден соолугуңа зыян». Бала айтат: «Эгер сиз ушинтип айтсаңыз, анда мен мындан кийин таттууну көп жебейм». Энеси баласынан эшикке чыгып күтүп турууну суранат. Бала чыгып кеткенде ал Румиден сурайт: «Эмнеге ушул бир ооз сөздү мурда эле айтып таштабадыңыз?» Көрсө, Руми өзү да таттууну көп колдончу экен. Балага кеңеш берүү үчүн биринчи кезекте өзү да ошол адатын таштап туруп, анан айтыш керек тура. Өзү таттууну ташташ үчүн биринчи жолу 3 жума жетет деп ойлоптур. Көрсө, жетпей калыптыр. Ошон үчүн эне бала 3 жолу келүүгө аргасыз болгон экен. Которгон Абдыкерим Муратов.